13 августта Чолпон Ата шаарындагы ат майданында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган бир катар бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда көкбөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнө кубогу башталган. Белгилей кетсек, бул оюн негизи эле дүйнө чемпионаты Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Мунун эң негизги максаты эмдиги жылы өтүүчү Казакстанда боло турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эң негизги оюндардын катарына дал ушул Кыргыз элинин улуттук көкбөрү оюнун киргизүү максат кылышкан. Биз күткөн командалардын баары катышып, бүгүнкү күндө жалпы 22 команда толук курамында оюндарды көрсөтүп, финалдык бетташка келип отурдук. Кыргызстан бул көчмөндөр оюнунун автору болгондон кийин көчмөндөр оюнунун эң негизги өзөгү бул көкбөрү оюну да. Албетте көкбөрү кирбесе көчмөндөрдүн болгондо эле кызыксыз болуп калат го дейм. Жалпы Казакстан Республикасынан келген 5 команда болатын, яғни бірінші лига дейміз, оған қатысқан команда болды. Қарағанды облысының командасы, және жоғарғы лигада 4 команда. Оның ішінде Шымкент қаласы келмей қалды, өкінішке орай. Дегенмен дайындықтары жақсы. Бізде енді Астана қаласының командасы жоғарғы лигада финалға шығып отыр. Енді финалды бүгін тамашалаймыз, және 45 жастан жоғары командамыз келіп отыр. 45 жастан командалар, мысалы, Қырғыз мемлекеті мен Қазақ мемлекетінің бұрынғы осы тайқазанға ойнаған үлкен шебер спортшылар келді. Қазанмен ойнағанның ерекшелігі уақытында ойнағанбыз, барлық жерде, бірақ дегенмен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып, біз шеңберге қойдық. Шеңберге ойнағанның бір қызықтығы барлық мемлекеттерге, спортшыларына жеңіл түрінде болады, жеңіл түрінде. Қазандықта қарап отырсаңыздар, бұл жерде енді өте үлкен шеберлік керек. Яғни көп шабандоздар қазандыққа барғанмен сала алмай жатыр. Енді оны салудың да әдістерін меңгереді ғой. Дегенмен енді бұл жақта әлем деңгейге шығару үшін қауіпсіздік жағын енді қатты еске алу керек. Белгилей кетсек, Кыргызстанда биринчи жолу дүйнөлүк чемпионаты өткөрүлүп жатат улуттук көкбөрү оюну боюнча. Буга жалпысынан 6 мамлекеттен 22 команда катышкан. 13-чү оюнда башталган мелдеш мынакей бүгүн 20 августта жыйынтыкталып жатат. Финалдык мелдештерге 3-чү, 4-чү орунга Достук командасы менен Казакстандан келген Түркстан командасы беттешип, 11-1 эсебинде Достук командасы алдыга чыкты. Бұл Чолпон Атада ойноо мындай. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Ысык көлдүн жээгинде, биякта Ысык көлү көрүнүп турат, тиякта карасаңыз Ала тоо көрүнүп турат. Аябай сонун. Абасы да бийик. Бишкектен келип, өзүбүз Бишкектен келдик ошо. Сонун оюн болду. Алдыңкы оюндарга даярдыктар айтып койсоңуздар. Алдыңкы оюндарга даярдыктар мындан аркы Кудайым буйрса дагы көптөгөн ийгиликтер жаратабыз го деген ниеттебиз. 31 тууралуу Кудайым буйрса аяка да мындан жакшы деңгээлде даярданып барганга аракет кылабыз. Түркістан облысы болгондо биз Арыс командасы болуп келдик. Жаңадан куралган курама болуп келдик. Арыс жастар, өңшең жастар арасында болуп келдик. Бул жака келгеле осы жактын аттары менен ойнадык. Аттары енді слабый болды, соған қарамастан ойын көрсетті балдар еді, барынша өзіміздің Түркістан командасы да. Жастар командасы келді, андай құрама высший лига балдар келген жоқ өзімізден. Оюндун жүрүшү тууралуу сөз болгондо көкбөрү оюнунун чебери Манас Ниязов атаандаштары жакшы даярданганын, бирок Казакстан Республикасынын негизги курама командасы келбегендиги тууралуу пикирин билдирди. Команда көп даярданбай эле келиптир, 1-2 күн калган эле чогулуп келишкен окшойт. Жеңиш кичине оңоюраак болуп калды. Мыкты балдар келип, мыкты командалар келиптир. Ошолор келсе жакшы таймашат элек, жакшы оюн болот элек, кызыктуу оюн болот, элге кызыктуу оюн тартылайт элек. Ошолордун келишин күткөнбүз, келбей калды. Буюрса, октябрда барабыз биз. Кыргызстандан 5 команда барат экенбиз, ошол жакта жакшы кызыктуу оюн кылабыз буюрса.
Өзүңүздөр көрүп аткандай эле эреңдердин эр оюну Көкбөрү боюнча дүйнө чемпионаты Ысык Көл облусундагы Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданында өтүп жаткан мезгили. Өзүңүздөр баамдагандай учурда өтө кызуу оюн жүрүп жатат. Мында 45 жаштан жогорку Кыргызстандын жана Казакстан Республикасынын оюнчулары дал ушул көрөрмандарга, күйөрмандарга кызуу мелдешти, тартуулашууда. Оюндун биринчи бөлүгүндө тең чыгуу орун алып, эсеп сандары ачылган жок. Экинчи таймда Кыргызстандын оюнчулары 3 салым таштап, эсеп сандары 3-0 болду. Ал эми 3-чү таймда кыргызстандыктар дагы бир салым таштап 4 эсеп эсебинде беттеш жыйынтыкталды. Oyun Kudayga şükür emi elder bağa beriş gerek. Bardıq nerse Allah Taala'nın kavlosu taqdiribizga жазылган экен. Жеңдик. Biz üçün hem özümüzün жашыбыз üçün oyun жакшы эле болду деп ойлоймун. Бирок Кудайга шүгүр Аллах Таала ден соолук берген экен. Ушунча элден Кыргызстанда болуп аткан ушул Кубок Мира, дүйнөлүк кубоктун ушул намысыны ардагерлер арасында сактап калганга албетте Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Балдардын даярдыгы жакшы болчу. Атаандаштарыбыз аябай. Атаандаштар аябай жакшы, мыкты экен. Аттары дагы мыкты. Biz чындыгында кооптонуп чыкканбыз, утулуп деле калышыбыз мүмкүн. Бирок Аллахтан көп сурадык, намаздарыбызда ушул элдин алдында атайын Кыргызстанда өтүп аткан иш-чарада утулуп калбайлы депчи. Аябай жакшы өттү. Уруш талаш болгон жок. Көкбөрү боюнча клубтар лигасында дүйнө кубогу үчүн финалда Жаштык жана Красноярск командалары атсалышты. Биринчи таймда Жаштык командасынын оюнчулары атаандаштарынын тайгазанына 2 салым таштап, эсеп 2-0 болгон. Экинчи таймда Жаштык командасынын оюнчулары дагы 4 салым таштоого жетишти. Соңунда 7-1 эсебинде Жаштык командасынын жеңиши менен аяктады. Ошентип Көкбөрү клубтар боюнча лигасында Жаштык командасы жеңүүчү аталды. Көп жерде ат ойнойт. Адамда да ишик болуш керек. Экөө бири-бирине чак келсе оюн жүрөт да. Аты Дубай. Ошо Норус турниринен бери өзүм чалып келем ушулай. Эми оюн жүрүшү курс болду. Красноярск деле мыкты даярданып келиптир. Күчтүү команда экен. Эми Кудайым бизге буйруган экен. Ошо буйрук экен, биз жеңип алдык. Күнгө вообще көзүм жумуп калбай, башка жака турбайлы. Нормально. Суроо бересиз да? Саламатсыздарбы? Урматтуу жалпы эле кыргыз элим. Мынакей биз область жетекчиси катары Жаштык командабыз жөнүндө кичине маалымат берип койсок. Бул Жаштык командабыз өзүбүздүн эле областтын жигиттеринен куралган. Мен бул жигиттерибизди батыр деп айта аламын да. Эч кимибизде эч кандай контракт албайт. Только областтын намысы үчүн чабышып келатат ушул жигиттерибиз. Терең ыраазычылык билдирем биринчиден. Көбү күткөн, көбү арзыган өзгөчө оюн мынакей башталды. Дүйнөлүк Көкбөрү боюнча чемпионаттын алкагында күйөрмандар дал ушул оюнду ушул күндө самап келишкен. 7 күндүн алкагында кандай гана кызыктуу оюндар, кызыктуу мелдештер, өзгөчө өнөрлөр тартууланды. Ал эми алардын эң деңгээли дал ушул азыркы мен артында болуп жаткан оюн десем жаңылышпаймын. Себеби бул жерде Казакстан менен Кыргызстандын мыкты командалары салгылашууда. Кыргызстандын Ынтымак жана Казакстандын Астана командаларынын оюну жүрүшүндө биринчи таймда Ынтымак командасынын оюнчулары 3 салым таштап, эсеп 3-0 болгон. Экинчи таймда Ынтымак командасы кайрадан курч чабуулдар менен атаандаштардын казанына 4 салым таштаган. Казакстандын Астана командасы 1 салым салууга жетишти. Ошентип экинчи тайм 7-1 эсебинде жыйынтыкталды. Үчүнчү таймда Ынтымак командаларынын оюнчулары дагы 3 салым салууга жетишип, ошентип финалдык беттеш 11 эсебинде Ынтымак командасынын жеңиши менен аяктады.
Мына учурда өзүңүздөр көрүп тургандай эле командалар бул жерге чогулуп, Астана командасы, Ынтымак командасы достук, биримдиктин негизинде өздөрүнүн оюндун жүрүшү боюнча билдирүүлөрүн айтып жаткан мезгили. Баарыбызга маалым болгондой, бул турнир Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле белгилей кете турган болсок, Астана командасынын оюнчуларына караганда Тайгазан менен ойногон ары кызыктуу жана элге көрктүү болот экенин баса белгилешти. Biz Kazandık'a birinci çarptık da komandamen. 20 günde gelip dayındaldık. Allah'a şükür rezultatını berdi. Finalga denk geldik. Endi Ынтымак чемпион da. Kança yıldan beri yatkan çempion. Endi biz üçün koldan gelgen hareketimizi jasadık. Bırak жақсы oyun oynadık деп ойлаймын. Hareketimizi koldan gelip jasadık endi. Bırak жеңіс бұйырып тұр екен Ынтымакка. Жеңді Allah'a şükür. Endi Kazanға жапқан зрелище ғой. Көрермендерге де қарап көріп болады ғой зрелище. Адам көп. Ойын жақсы болды. Рахмет. Ең бастысы балалар аман есен, аттан сау. Айырмасы бәрі біледі Қазан екен. Қазан ойнау біз үшін енді ауырлау болды. Біздің балаларға бәрімізге. Ойнауға болады екен, бірақ дайындалып. Қазақстан қайтып Қазан келсе, ойнауға болады. Финалга чейин келиш аябай эле оор оюндар болду. Сарыөзөн менен, Достук менен. Азыр дагы Казакстандан келген Астана командасы менен ойнодук финалда. Жакшы оюн болду, күчтүү оюн болду. Айырмачылык сезилди о. Аттары Казанга жакшы токтоп атты. Жерден алышы мыкты экен. Белгилей кетсек, Көкбөрү боюнча клубтар лигасында дүйнө кубогу үчүн мелдеш 3 форматта өттү. Биринчи форматта Кыргызстан менен Казакстандын 6 клубу беттешти. Экинчи форматта 8 мамлекеттен 12 клуб ойноду. Үчүнчү форматта 45 жаштан жогору ардагерлердин улак тартышы орун алды. Оюндар тууралуу айта кетсем, эң жакшы командалардын даярдыктары эң жакшы экен. Мурункуга караганда башка жактан чет өлкөдөн келген оюнчулардын ой пикири Көкбөрү оюну боюнча абдан жакшы мааниде калтырды. Жакшы буюрса анан өзүңүздөр билдиңиздер, могу Тайгазан боюнча да. Тайгазанды жакшы эме кылып чыгарышты. Жумшак кылып, ичинде кырлардын баардыгын жоюп, Казанга окшоштуруп чыгарышыптыр. Анан кийин оюнчулар травма бул турнирде болгон жок. And seeing this event, it's a really nice way of seeing the Kyrgyz culture and the culture of Central Asia. And I really like these games. It's been very exciting, so I really like it. Thank you. Негизи оюн жакшы болуп атат, өтө сонун, өйдө кырсыгы жок. Чүйдөн келдим. Антоновканын айылынан келгем. Ошо негизи Сарыөзөнгө балет этип аткам, анан кече Мурасты утту, Кудай буйрса. Жакшы оюндар болот. Көкбөрү передает дух кыргызов, нашу свободу, нашу все. Кого болеете? Я давно не была здесь, я вообще, сегодня сборную, я за Красноярск буду болеть. За Красноярск. Көкбөрү боюнча дүйнө чемпионаты Чолпон Ата шаарында так август айында орун алгандыктан көрүүчүлөрдүн саны абдан арбын. Айрымдары өздөрү жакшы көргөн, өздөрү колдогон тайпалары үчүн алыскы Оштон, Жалал Абадтан, Нарындан, Таластан келишсе, айрымдары бул жерде эс алып жүрүшүп, дал ушул Кыргызстандын духуна, Кыргызстандын командаларына өзгөчө колдоо, сүрөө көргөзгөнү келишкен. Анан дагы белгилей кетсек, бул оюнга кызыккан чет өлкөлүк жарандардын дагы саны абдан арбын жана алардын Көкбөрү боюнча ойлору өтө кызуу экендигин байкадык. Жети күнгө созулган мелдеш ушинтип соңуна да келди. Бирок Кыргызстандын улакчылары үчүн алдыда дагы мезгилди жыйынтыктоочу турнир турат. Ал Ош шаарында өтө туруучу клубтар аралык президенттин кубогу. Кудайым буйрса, мына өзүңүздөр көргөндөй турнирди жакшы аяктап алдык. Эми азыр команда жетекчилери менен чогулуш болот кечинде. 31 август Ош шаарында өтөт буйрса президенттин кубогу. Ошо команданын жетекчилери менен баары менен сүйлөшүп, трансферди ачабыз аттарга. Анткени берде турнирде катышкан аттар ал жака оор болуп калат. Ошон үчүн трансферди ачабыз да запасный аттар менен, жаңы аттар менен Кудай буйрса ушул эле форматта 31 август
ошто өтөт. Белгилей кетсек, Дүйнө кубогу быйыл биринчи жолу Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы тарабынан өткөрүлдү. Бул саамалыктын негизги максаты мамлекеттер ортосунда ынтымакты бекемдөө, 2024-жылы Казакстанда боло турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана Көкбөрүнү дүйнөгө жайылтууну көздөйт. Ошондой эле маалым болгондой, Дүйнө кубогун мындан ары 2 жылдай бир өткөрүү мерчемделүүдө. Жанар Эсенова, Самаган Аттокуров, ТРК Чүй, Чолпон Ата шаары.